Орусиялык рэп аткаруучу Моргенштерн Бишкекке Алга Фест фестивалына катышуу үчүн келмек. Бирок буга парламент депутаттары, диний активисттер, блогерлер жана маданият министрлиги каршы чыгышты. Моргенштердин Бишкектеги фестивалга катышуусун ким жана эмне үчүн болтурбай койгонун айтып беребиз. Моргенштердин келери тууралуу биринчилерден болуп, мурда монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген активист Акжолтой Тукунов кайрылуу жасаган. Ал Моргенштерн тууралуу 3 кайрылуу жарыялаган. Анда рэперди баңгизатты пропаганда кылган шайтандын досу деп атап, артисттин чыгармачылыгы кыргыз элинин салтына карама-каршы келет деп айткан. Урматтуу достор, булар келип бизге наркотаны чеккенди, кыздарыбыздын каада салтынан бузулушту үндөгөн шайтандын досу келген атат. Ошон үчүн урматтуу достор, баарыңыздар азыр Facebook, TikTok, Instagramга ушул видеону жүктөйбүз. Каршымын, келбесин деп жазыңыздар. Андан кийин эле депутаттар Алишер Козуев менен Шайлообек Атазов маданият министрлигин Моргенштердин Бишкектеги концертин өткөрбөөгө чакырган. Алар комитет жыйынында орусиялык рэперди динден кабары жок, шайтанга окшоп денесинин баарын татуировка чийдирип алган деп, жаштарга терс таасирин тийгизип жатат деп билдиришкен. Моргенштердин Бишкекке келишине актер жана режиссер Азамат Арыков, ошондой эле блогер Мунарбек Сапаралиев да каршы билдирүү жасашкан. Экөөнүн Инстаграмда жалпысынан 150 миңдей катталуучусу бар. Арыков өз кайрылуусунда Моргенштердин эң негизги күнөөсү зынакоорлукту, никесиз жыныстык катнашка барууну пропаганда кылганы деп айткан. Бир эле интервьюсунда жүрөт, канча кыз менен болдуң десе, эми аз эле дейт, 200-300 дейт да. Эми элестеткиле ошого да. Концертине кызыккан, же ошол Моргенштердин таламын талашкан адамдар, сиздерде эмне кыздар жокпу? Эже карындаштар жокпу? Келбесин Моргенштердин. Ал эми Сапаралиев болсо катталуучуларын Моргенштердин келиши боюнча үн катууга чакырган. Каршы добушубузду берели деп чыктык. Жалпы кыргыз жаштары, кыргыз мусулман бир туугандарыбыз баарыбыз мунун келип кетүүсүнө каршы өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Себеп дегенде туугандар, булар биздин жаштарыбыздын психологиясын, жүрүм туруму менен бузуп коет. Алардын баскан турганы, жүргөнү, ушул сыяктуу эмелси такыр биздин үрп-адатыбызга дагы, каада салтыбызга дагы, менталитетибизге дагы, культурабызга дагы такыр дал келбейт. Андан сырткары Кыргызстандын соцтүйүн колдонуучулары Моргенштердин Инстаграмдагы соңку постторунун алдына рэпердин өлкөгө келбешин талап кылган комментарийлерди массалык түрдө калтыра башташкан. Атүкүл айрым комментарийлерде күч колдонулары айтылган коркутуулар болгон. Кийинчерээк фестивалдын уюштуруучулары Алга Фест маданият министрлигинин талабына ылайык орус рэперисиз өтөрүн билдиришкен. Алар бул боюнча маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулунун колу коюлган катты жарыялашкан. Ошондой эле фестивалдын уюштуруучулары аларга апта бою артисттин жана уюмдун дарегине тынбай коркутуулар түшүп жатканын айтышкан. Бизге чет элдик артисттердин келиши абдан маанилүү жана өлкөдө концерттик ишмердүүлүк маданиятын өнүктүрүшүбүз керек. Биз мунун бизге эч ким келбей турган окуя болуп калышын каалабайбыз деп кошумчалашкан алар. Алишер Моргенштерн орусиялык артист жана рэп аткаруучу. Ал 21-жылдын күз айынан бери Орусиянын чегинен тышкары жашайт. Мекенинде ал чет элдик агент деп таанылган. Ал эми тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин рэперди соц түйүндөр аркылуу баңгизат сатууга айыптаган. 22-жылдын февралында Орусия Украинага толук масштабдуу кол салгандан көп өтпөй, Моргенштерн согушка каршы пикирин билдирген 12 деген клибин чыгарган. Буга чейин Бишкекте порнофильм панк тобу менен Би-2 рок тобунун согушка каршы концерттери да токтотулган. Порнофильмдин музыканттарынын айтымында Кыргызстандын күч түзүмдөрү концерт өтө турган клубка келип, уюштуруучуларды коркутуп кетишкен. Ал эми Би-2 тобунун концерти эмне себептен токтотулганы белгисиз.